Араңыздар, кадырман кыргыз калкым, кушак кечиңиздер менен Маданият айдыңындагы маанилүү кептерди ортого салып, Маданият майданы түз эфирде өз ишин баштайт. Бүгүн комуздун майрамы десек туура болор, анткени биздин залкар комузчубуз СССРдин эл артисти 3-чү даражадагы Манас орденинин ээси, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, даңк медалинин ээси Самара Токтокунова эжебиз 75 жашка чыгып отурат. Бүгүн биз ошол 75 жылдык өмүрдүн өдө ылдыйы өнөр айдыңы менен таланттын айкалышы жөнүндө кеңири кеп кылалы деп турабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. СССРдин эл артисти Самара Токтокунова эжебиз. Куш келипсиз. Намазбек Уралиев агайыбыз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Куш келипсиз. Маданият жана маалымат министринин орун басары, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кайрат Иманалиев агайыбыз. Куш келипсиз. Закирбек Дүйшөнбек уулу, комузчу. Куш келипсиз. Бүгүн өзүңүздөр уккандай комуздун майрамы дедик. Ошол улуу көчтү улаган, аккан арыктан суу агызган биздин Самара эжебиздин шакирттери Акак комузчулар ансамблинен бир күй угуп алып, анан маегибизди баштайлы деп турабыз. Өркүндө берсин. Акактын акактай тизилген, акак мончокто болгон жашнакай кыздарына ыраазычылык билдиребиз дагы. Кайрат агай, сөз кезегин сизге берейин деп турам. Ушул тарыхта багы комузчу аял затынан чыккан комузчулар саналуу эле да. Анан ушул Самара эжебиздин өнөрүнө кандай баа берет элеңиз? Мен биринчи кезекте куттуктайм биздин Маданият, маалымат, туризм министрлигинин атынан. Бүгүн биздин Калай Молдобосун атындагы улуттук консерваторияда министрибиз Азамат Капарович Жаманкулов барып эжени куттуктап, бүгүн ушул консерваториянын жамааты менен туулган күнүн куттуктадык. Чынын айтканда сиз айтып кеткендей, бул инсан биздин кыргыз маданиятында өзгөчө орунда турат десек болот. Жанагындай биздин СССРдин эл артисти деген бийик атак даңкка
биздин 22 талантыбыз татыктуу болгон. Ошонун ичинде 7 киши аял заты да. Ошо биринчи болуп Сайра Кийизбаева менен Бүбүсара Бейшеналиева эжебиз ээ болгон. Андан кийин Кайыргүл Сартбаева, Айсулуу Токонбаева, анан Самара Токтокунова, биздин музыка өнөрүнөн, ал эми театр өнөрүнөн Бакен Кыдыкеева менен Даркүл Күйүкова. Ушул 7 эжекебиз. Анан биз жана да сөзүмдө айттым, мен ошол эстрадный артисти деген наамга биздин ондогон композиторлор, Советтер Союзу боюнча жүздөгөн ырчылар, бийчилер, дирижерлор татыктуу болгон. Ошонун ичинде бир гана комузчу Самара Токтокунова ушундай бийик атак даңкка ээ болгон. Бул кишинин биздин маданияттагы өзгөчө орду боюнча 2-3 нерсеге токтолгум келет. Биринчиси ушул кыргыздын улуттук аспабы комуз өнөрүн бүгүнкү күнгө жеткирүүдө бул киши көпүрө болду десек жаңылышпайбыз. Анткени ушу Советтер Союзунун учурунда биздин залкарларыбыз Карамолдо Ыбырай, Чалагыз Иманкулов, Шекербек Шеркулов, мына ушундай Мейилкан Козубекова эжелердин өрнөгүн алып, алардын сабагын алып, кийинки муунга жеткирүүдө бул Самара Токтокунованын өзгөчө эмгеги бар. Ушул комуз деген эмне экенин дүйнөгө таанытып, комузчулук өнөргө кийинки муунду шыктандырып, кийинки муунду чакырып дегендей ошондой бийик үлгүсүн алып жүргөндүгү менен биздин маданиятта өзгөчө орунга ээ болду. Анан ушул комузду мына 60тан ашуун мамлекетке кыдырып, биздин маданиятыбыздын бир элчиси катарында кыргыз деген элди, кыргыздын улуттук аспабын дүйнөгө таанытты. Жөнүндө таанытпастан канчалаган дүйнөнүн өлкөлөрүндө канчалаган президенттер, мамлекет башчылары бул кишинин талантына таазим кылышып, ушундай бир жогору бааларын беришкен. Мына Финляндиянын президенти Урхо Калева Кекконендин ошо советтик искусствонун Финляндиядагы маданият күндөрүндөгү ошо кишинин сахнага чыгып гүл бериши, Пакистандын президенти Мухаммед Зияул Хактын атайын кабыл алып баалуу белек бериши, Америка Кошмо Штатынын Түндүк Каролина штаты ардактуу Атул деген даражаны ыйгарышы. Ушул сыяктуу бул кишинин өмүрүндө мындай нерселер көп. Мына Вьетнамдын, Монголиянын достук медалына татыктуу болгон, Молдова Республикасынын ардак грамотасына татыктуу болгон, Казакстандын деген сыяктуучу. Анан ошол сыяктуу мына бир топ өлкөлөрдө канчалаган гастролдордо, канчалаган чыгармачылык сапарларда болуп, дүйнөнүн мен деген театрларын кыдырды, мен деген театрларында концерт берди. Ошону менен алганда Самара Токтокунова бүгүнкү күндө биздин улуттук маданиятыбызда залкар талант катарында өзгөчө орунда турат. Мына бул киши 60 жылдан бери сахнада. Ушу 1960-жылы улуттук филармонияга Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайда окуп жаткан студент кезинде кабыл алынган экен. Ошондон бери биздин оркестрдин солисти катарында, комузчу катарында кызмат кылып келе жатат. Анан комузчулардан дагы айырмалуулугу бул кишинин ошол оркестрлер менен, симфониялык оркестр менен, эл аспаптар оркестри менен ойной билгендиги, Кыргызстандын эле эмес, дүйнөнүн оркестрлери менен ойной билгендиги, ошонун баардыгы бул комузчулук өнөрүндө бир чоң касиет деп эсептейм. Анан ошол менен бирге бул киши аркасында өзүнчө чоң муунду ээрчите алды. Биздин канчалаган улуу адамдарыбыздын да шакирти жоктору дагы бар. Бул киши ал жагынан бактылуу. Мына канчалаган бүгүнкү күндө биздин залкар таланттарыбыз, залкар комузчуларыбыз ошо Самара эжебиздин өрнөгүн алып, мына ошол кишинин таалими менен бийик даражаларга жетип, мына алды эмгек сиңирген артист, эл артисти болуп отурат. Мына ошол жерде отурат мына замандаш өзүбүз ушу Самара эженин жолун жолдогон мына залкар комузчубуз Намазбек Уралиев, мына бүгүнкү күндөгү эң чыгааныбыз Закирбек Дүйшөнбек уулу, мындан сырткары Анар Эсенгулованы айтсак болот, Токтой Черикчиеваны, Раматылык Руслан Жумабаев менен Нурзат Орозалиеваны, Рахат Көчүрбаевди айтсак болот. Азыр эле Акак комузчулар ансамбль ойноп кетти. Ушунун баары Самара Токтокунованын мектеби да. Бул жагынан бул киши бүгүнкү күнгө ошо улуттук салттуу музыкабызды жайылтууда өзгөчө эмгек сиңирип, өзүнчө чоң муунду тарбиялап кетти. Чоң рахмат. Самара эже, туулган күнүңүз дагы бир жолу кут болсун. Ошол эмгегиңизден бартап 75-тин эмес, 175-тин чайын ичсеңиз дагы бизге жакшы болмок, бизге аздык кылат дегендейчи. Анан ошол 75 жылдык өнөр жолун, өмүр жолунан бир учкай кеп салып берсеңиз. Эми мен ошо филармонияга 60-жылы келип
15 жашыңызда? 15 жашымда анан училищанын 2 курсунан кабыл алып 60-жылы. Ошондон ушул күнгө чейин мынакей эмгектенип келатам. Анан баягы кыргыз элинин искусство комуз өнөрүн маданият тармагында мага бир ушундай бир бакты таалады берген экен. Ошол дүйнөнү кыдырып ушу комуз өнөрүн канча деген мамлекетке мына алдында айтып кетти Кайрат Олжобаевич. Канча дүйнөнү кыдырып келдим. Бул мен үчүн бул чоң бакыт чындыгында. Анан кийин эми ушунча жыл иштеп, мынакей анан экинчиден мен турмуш жолумда турмушка чыккан жолдошум Чалагыз Исабаев болду. Ал кишини билесиңер, Камбаркан фольклордук ансамблын түзүп, анан кийин мына азыркы учурда дүйнөгө таанылып отурат. Канча мамлекеттерди кыдырып атат. Комуз өнөрүн, комуз искусствосун алып жүрүшөт. Анан эми баягы турмуш жолумда дагы мен ушу Чалагыз Исабаевка жолдош болуп турмушка чыгып калганым менин эң чоң бакытым ошо болду да. Ал киши дагы ошол Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптарда 57-жылдан бери жумушка кирген, ишке кирген оркестрге. Мына ошол кишиге турмушка чыкканым менин аябай чоң ырыскым, бактым болду. Себеби бул өзү музыкант, артист болгондон кийин ошол менин дагы жолумду туура түшүнүп, мен талантымды туура баалап, ошол киши мына ушул күнгө чейин ошонун баягы менин бир мугалим, жетекчим болуп калды. Накта мугалимибиз Чалагыз Исабаев болду. Анан эми экөөбүздүн турмуш жолубузду аябай жакшы, ушундай бактылуу күндөрдү өткөрдүк, дүйнөнү кыдырдык. Мына биздин артыбызда келаткан 2 балам да ошол өзүбүз тартып, ушундай бир дүйнөнү кыдырып жүрөт дейсиз. Чоң музыкант болду. Өнөрдү аркалашып. Анан эми мен негизи ушул бактым таалайм ушу комуз менен болду чындыгында. Анан эң негизгиси өзүмдүн эне атам ушуга чоң себеп болду да. Атам ушунчалык тилечи эле да ушу мен музыкант болушум, комузчу болушумду. Анан кийин ар дайым айтчу да, сен артист эле болушуң керек, садага болоюн. Сенден артист эле көрүп турам деп. Ата балага сынчы дегендей ошол сизге сын берип көргөн экен да. Ошо көбүнчө эне атам аябай себепкер болду. Анан кийин эне атамдан кийин турмушка чыккан турмуш жолумда Чалагыз Исабаевич ошол себепкер болду. Анан менин талантымды, келечегимди көрдүбү, ушул ушунчалык жашообуз ушунчалык бактылуу жашоо болду да менде. Анан эгерде мен ойлойм ушул Чалагызга турмушка чыкпасам мүмкүн мындай болбой калат белем. Ошо менин бактым ошо болду. Мен аябай туура түшүнүп, мен да айтып келем ар дайым, дагы эле айткым келет. 2 чака суу көтөрчү эмес, оор жумуш кылдырчу эмес, бычакты колума карматчу эмес, колумду кесип алсаң көпкө чейин иштебей калат манжаларың деп. Ушунчалык мага бир эне атам камкордук кылып, эне атам жасагандай эле камкордук кылды. Ошо менин бактым ошол жашоо турмушум аябай сонун. Мен абдан ушу жашоомо ыраазымын. Анан комуз өнөрүн ушунча жылдан бери аркалап келем. Артыбыздан жаштарды өстүрүп атабыз. Сонун таланттуу балдар өсүп келатат. Эми ошол менин учум куру эмес экен, эми ушул бир топ жаштар азыр эмгек сиңирген артист болуп атат. Кудайга шүгүр эми. Негизи жашоом менен ыраазымын. Рахмат эже, бар болуңуз. Намазбек агай, ушул элдик изилдөөлөрдө, мисалы санжыралык маалыматтарда манас айтуучулукту болобу, комузчулук өнөрүн болобу, деги эле ошол улуттук өнөр дөөлөттөрүн көбүнчө баягы эркек кишилер аркалап, аял киши аркы орундарда мындай чыкса дагы баягы өтө бир дымагы күчтүү, дарамети күчтүүлөрү гана чыкпаса, дегинкиси мындай өнөрдү аркалаш кыйын болчу да. Анан ушул мен берейин деген суроом, аял киши ойногон күү менен эркек киши ойногон күүнүн айырмасы болобу, же аял кишинин өнөрү менен эркек кишинин өнөрү комуз боюнча, комуз өнөрү боюнча, комузчулук, күүчүлүк боюнча айтып берсеңиз да. Эми бул жөнүндө айта турган болчу болсок, мен башынан баштайынчы. Мындан 75 жыл илгери ушу кыргыз элинин сыймыгы болгон эжебиз
ошол чоң аялдардын 8-март майрамынан кийин 9-мартта жарык дүйнөгө келген экен эжебизчи. Кыргыз элинин сыймыгы болуп, мына чолпон жылдыздай болуп жарык этип, ошондо кыргыздын бир өнөрүн, тиги кыргыздын бир чоң бир ажектеп сүйүп келе жаткан ушу коомубуздун ушундай туу чокко алып чыгат деген бир кызы төрөлгөн экен да, сыймыктуу. Эми ошол тиги туулган күнүңүз кут болсун. Мындан ары дагы ушул кажыбай мына 60 жылдан бери сахнада жүрөсүз. Дүйнө жүзүн бүт кыдырып, ушул жерде жанагы коомубузду дүйнөгө таанытып дегенде даңаза кылып, ошонун баары пропаганда кылып, кажыбай эмгек кылып келатасыз. Дагы уланта бериңиз. Сиздин эмеңиз, тиги күйүүңүз, ушул жанагы күчүңүз дагы күчөп, дагы ушундай бир ташкындап дегендей чыгармачылык ийгилик каалайм. Бакыт, узун өмүр каалайм да. Анан эми сиз берген суроого кайрылсак, бул кыргыз элинде ушул өнөр жалгыз эле эркекке таандык болгон эмес. Чынында биз билбей калганы канча, мен билгенден эле көлдөн чыккан жана Бурулчай энебиз, Осмонбек кызы. Темир комузга. Бурулчай энебиз, темир комуз, ал эле комуз черсе керек, ким билет, бирок күүлөрү калган да. Ошо кишинин тиги ошондой жакшынакай бир салттуу кандайдыр кыргыз элине мындай бир айтылып калган бир чоң бир эмелери бар да, мындай бир үлгүлүү бир мындай бир жакшы бир окуялары бар. Мисалы үчүн жана Бурулчанын Айселки деген күйү бар го. Ошол күйү ошол Бурулчай энебизге байланыштуу экен. Себеби жанагы немеде Кырчын деген жайлоодо, Ысык көлдө. Ошол жерден ошол Бурулчай энебиз баарын жаштарды чогултуп алып, түнкүсүн айдын жарыгында улуу от жагып дейт. Ошол алтып аккан селкинчектерди орнотушуп, анан түнкүсүн айдын жарыгында жанагы селкинчектеп, бир кандайдыр бир кыргыздын оюн зоокторун, жаштардын оюн зоокторун уюштуруп, ошол жерде күү чертилип, ошол жерде жанагы темир комуз, ырлар айтылып, жакшы бир ушундай бир жөрөлгө болчу экен. Мына ошол күүнү ошо энебиз чыгарган да. Бурулчай энебиз. Ошол сыяктуу эле ушундай комуз чертип жүргөн кийинки эле мына Мейлкан Козубекова эжебиздин азыр запистери турат. Ал кишинин күү черткендерин мен өз көзүм менен көрүп да калдым. Эмне деген керемет. Бул өзү кандай десем, күү өзү көкүрөккө байланыштуу окшойт да. Көкүрөккө өзүнүн жанагы ошол музыкалык талантына, ошол туюмуна, сезимине байланыштуу ошол күүнү чыгарат экен да. Мына Самара эжебиздин болсо черткен күүлөрүн өзүңүздөр мына запистерин ушул кезге чейин мына кечээ эле Москвага барып туруп, ушундай жанагы чоң залда, дворецте, чоң Кремльдин дворецинде бүт жол баштап, көч баштап ушул жерден Машботойду чертишип, ушундай дүйнөгө даңаза кылып келди. Мына Закирбек да чогуу барган. Анан бул өзү менин оюмча илгертелине салт болуп келген да. Комузду жалаң эле эркектерге мындай ыйгарып коюу туура эмес. Анан кийин ошондуктан анан дагы айта кетерим, эжебиздин артында ушундай бүтүн бир плеяда кыздар өсүп чыгып келатат. Азыр эле Акактын кыздары ошо эжебиздин үлгүсү менен деп ойлойм. Мурункуларын өзүңүздөр угуп атасыздар. Демек, бул өнөр деген өзү бир жерде турбайт экен да, өсөт экен улам дүркүрөп. Ошол эжебиз ошогон мындай бир үлгү болуп берди. Дагы эле үлгү болуп жүрө бериңиз эже. Рахмат. Анан эгерде улуксаат болсо, эжебиздин ушул туулган күнүнө арнап туруп бир күйдөн кайрып коелу. Алба. Өзүм дагы суранайын деп аттым эле агай. Карамолду атанын Масыйкат деген бир санат күүсү бар ошол.
берсин агай. Эми кеп кезегин биздин жаш комузчубуз Закирбек уулубузга сөз берейин деп турам. Ушул Самара эженин нускасын алып, үлгүсүн алып, сиз дагы устат катары көрөт экенсиз. Анан устат катары кандай эже? Устат катары мен эң башынан айтсам, ошо 97-98 жылдары ага чейин бир конкурска кароо сынакка катышып келдим эле. 96 жылдары 97, анан кийин Жалал Абадта бир эл аралык Мээрим фондусу уюштурган бир чоң эл аралык кароо сынак болуп, ошол жерде эң алгачкы баш байгени алып берип, тушоомду кескен ошо Самара апам. Колу жеңил болуп, батасы тийип, бүгүнкү күндө көптөгөн байгелерди уттук. Мен ойлойм, ошо апамдын батасы, апамдын ошо бизге көрсөткөн жолу, устатчылыгы, үлгүсү себепкер болду деп. Устатчылык жагында апам атайын отуруп мынтип багы ар бир кайрыкты мынтип бир-бирден үйрөнгөн эмесмин, болгону апамды сыртынан көрүп, кандай чертет, кандай ыкмаларды колдонот, кандай кайрыйт, кандай күүлөргө басым жасайт, ошолорду гана көрүп мен апамды устат көрүп, үлгү кылып, жөн комуз черткенден тышкары баскан турганы, эл арасында жүргөнү, өзүнүн жүрүш турушу бардыгы бизге жашообузга сабак, үлгү болуп берди. Апа көп жашаңыз, 75 жаш кураңыз, куттуу болсун. Буюрса сиздей болсок деп биз дагы тиленебиз. Сиздин аркаңыздан биз комузчу болуп келдик. Мына Советтер Союзу учурунда комузга латтарды коюп, жана башкача кылып орусташтыруу саясаты жүрүп кеткен эле. Мына комуз жоголуп бараткан кезде дагы мына кыргыздын бактысына ушундай Самара апабыздан, Намазбек агайыбыз кыргыздын ушул нукура күүлөрүн калтырбай, Самара апабыз дүйнө жүзүнө канча жерге комузду ушу пропагандалап, бизге кыргыз үчүн сактап келип берди. Мына Самара апабыздын аркасынан бизди да комузчу болсун деп ата энелерибиз ушу түртүп отуруп, бүгүнкү күндөгү ийгиликтерибиздин көбүнө себепкер болгон апабыз. Абдан жакшы сөз айттыңыз. Ошол кыргыздын негизи улуу өнөрлөрүндө баягы атайын астына түшүп барып устат болбосо дагы куйма кулактык менен жакшы бир ынта коюп деле устат катары өнөрдү улап кетсе болот экенин буга чейин болуп келген. Ошонун учугун улап жүргөнүңүздөргө сиздерге да рахмат. Кайрат агай, ушул Самара апабыздын эмгеги бааланып, ушунча жакшы наамдарды, жакшы бир сыйлыктарды алып отурат да, бул дагы бир дөөлөт болсо керек. Эми бул чынын айтканда бактылуу киши, өзү айткандай жетпеген атактын баарына жетип, СССРдин эл артисти деген атак наамга деле бул киши 40-тын ичинде эле ээ болгон. Туура 44 жашында СССРдин эл артисти деген ардактуу наам алган. 39 жашында Кыргыз Республикасынын эл артисти болгон. Кыргызстандын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгын алган. Ошондой чоң даражаларга жетип, анан мына биз эгемендүү мамлекет болгондо 2-чи жана 3-чү даражадагы Манас орденине дагы ээ болуп отурат. Бул жагынан абдан бактылуу. Анын үстүнө жанагындай дүйнөнү кыдырып, дүйнөдө бул кишинин ар бир койгон концерти, чыгармачылык сапарлары ошол убактагы биздин Советтер Союзунун жетекчилеринин көзүнө түшүп, мына мен 2-3 кызыктуу фактын айтып бергим келет. Бирөөнү мына Турдакун Усубалиевич өз оозу менен айтып берген. Ошо советтик искусствонун Франциядагы 2 айлык күндөрүндө абдан мыкты ойногондугу үчүн СССРдин катчысы Суслов атайын телефон чалып Турдакун Усубалиевке ушундай мыкты талантыңар бар экен, ушуну сактап, аздектеп, көңүл бөлгүлө деп мага тапшырма бердиле деп айтып бергени бар. Анан бул киши жөнүндө биз Сагын Ниязалиева болуп дагы телефильм тартканбыз. Ошондо Гүлүпа Кондучалова эже интервью берген. Ошо Гүлүп эже дагы маегинде Самара Токтокунованы, Екатерина Фурцованын абдан баа бергендиги СССРдин маданият министри, канчалаган маданият күндөрүндө ошо Кыргызстандан Самара Токтокунова келсин деп чакырганын баса белгилеген эле. Коммунисттик партиянын Кыргызстандын ошо 50 жылдыгы болгондо
атактуу бийчи СССРдин эл артисти Моисеев, Игорь Моисеев ушу Кыргызстанга келип бий койгондо дагы атайын Боз үй деген бий койгон. Ошондо Боз үйдүн ичинен Самара Токтокунаны бийлетип чыгарып, өзү абдан баалап калып, Америка Кошмо Штатында 4 ай чыгармачылык сапарды алып жүргөн да. Ошондо Гүлүпа Кондучаловага дагы абдан мактап өзүнүн катын жиберген экен. Анан Гүлүп эжайчы ошондой бийик адамдар баалаганда ушу СССРдин эл артисине мен сунуш кылдым эле депчи. Ошондой таланттардын колунан өтүп атпайбы? Бул дагы бул кишинин чоң бактысы, ошондой бийик таланттардын көзүн илип, экинчи чоң бак сөз айтып кеткендей өмүрлүк жары Чалак Исабаев бул кыргыздын өтө залкар комузчуларынын бири, педагог, кылгыякчы. Бул киши убагында Карамолдо Розов атындагы Академиялык эл аспаптар оркестринде концерт мейстри болуп жумуш иштеген. Анан 17 жыл филармониянын комузчулар ансамблин түзүп жетектеп, мына азыр Акак дүйнөнү кыдырып атпайбы? Ошол дүйнөнү Чалак Исабаев жетектеген комузчулар ансамбли кыдырган. Андан кийин мына Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблин түздү. Ошондой эле комуздун тандалма күүлөрү деген комуздун күүлөрүн нотага салып кеткен киши. Ошо киши бул кишини өстүрүп, ушундай бийик атактанга чейин жеткирип, устаты болуп берген. Андан кийин бул кишинин бактысы мына өзүнүн шакирттеринде канчалаган муун азыр айтып өтүп кетти. Мына бул кишинин мааракелерин ошонун баары тегерегинде курчап турганын жакшы билебиз. Анан мына шакирттери менен маектешкенде да бул киши консерваториядан искусство институтундагы чейин иштеди. Күрүнкеев атында музыкалык окуу жайын иштеди. Ошол аудиториядан сырткары үйүнө чакырып алып, үйүнөн үйрөтүп, үйүнөн өзүнүн акыл тарбиясын алып, мына ушулардын баарына сабак берген окуучулар ошол кезге чейин айтышат. Мына биринчи окуучусу Анар Эсенгулова ошондон тарта мына мыкты шакирттерди тарбиялады. Мына Күрүнкеев атында окуу жайда окуп сабак берип жүргөндө Руслан Жумабаевди окуткан, Рахат Көчүрбаевди окуткан. Сөзүңүз оозуңузда агай. Анан консерваторияда Нурзат Орозалиева кандай мыкты комузчу болуп чыктым, ошонун баарын тарбиялады да. Ооба. Акын Токтосартов менен дагы бир кызыктуу окуясы бар экен деп кулагыбыз чалып калды эле да, ошону дагы айтып берсеңиз. Эми биз биринчи жолу Камбаркан фольклордук тобу уюштурганда биздин биринчи поездкабыз эмеде болду, Алматыда. Анан Алтын алма деген эл аралык фестиваль уюштуруп калды да. Анан ошого Камбаркан тобу чалагыбыз менен барып концертке катышып, анан ошондо эртең менен ойгонуп столго чай даярдап атсам эле телефон чырылдап калды. Анан алуу десем, мен СССРдин эл артисти менен сүйлөшүп атамбы деди бирөө. Анан өзүм чочуп кеттим. Жок, сиз туура эмес чалып алдыңыз деп кайра коюп койдум. Анан кийин кайра чалды. Анан кайра чалганда жок, сиз туура эмес алдыңыз окшойт деп дагы коюп койдум трубканы. Анан үчүнчү жолу чалганда айтты, Самарасыңбы айланайын деп. Анан ооба десем, Самара айланайын, бул Акын Токтосартович байкең бүгүн ошол Горбачевдун указы менен сен СССРдин эл артисти деген наам алдың. Сен наамыңды жуй бер деп тамашалап койду. Апи баке, анан жанагы кайра коюп коюп атпайбы, сүйлөшпөй. Айбай кечирим сурадым. Кечирип коюңуз баке, мен тааныбай калдым, телефондон билбей калдым десем. Жок, айланайын. Азаматсың. Бүгүндөн баштап сен СССРдин эл артисти болдуң. Майлай бер, жуй бер деп каткырып күлүп койду. Анан кийин чалабыз байкеңер жуунуп аткан. Анан эле эшик тарсылдатып эле, ай чыкпайсыңбы десем, эмне болду деди. Анан кийин, ай сен СССРдин эл артисти менен сүйлөшүп атасың дедим. Анан анча байкаган жок. Анан экинчи жолу кайра, ай чыкпайсыңбы, сен СССРдин эл артисти менен сүйлөшүп атпайсыңбы десем, эмне дейт деп эле атып эле чыкты. Анан чыкканда, ай азыр Акын Токтосартович ушинтип чалды. Бүгүн указ келиптир, Горбачевдун колу менен мен Союздун артистин алып турмун десем эле, деп эле көтөрүп алып тегеретип атат, анан ыйлап атат. Анан окуй, эмне ыйлап атасың дедим да, уят, эмне ыйлап атасың десем, ай мен деген ушул менин эмгегимдин бааланганына ыйлап атам деди. Ал кишинин жана айтып өтпөдүмбү? ооба, көбүрөөк ооба. Менин эмгегимдин бааланганына ыйлап атам. Наконец-то ушу алдым. Мен ыраазымын деди. Эми мен ыраазымын.
деп эле анан деп эле ошодон эле ошо дүйнө боюнча ошо жанагы эл аралык фестивалга барган артисттерге кечинде тамак берип атат. Анан кийин отуруп тамакка отурганда эле Акын Токтосарович жүрчү айланайын. Мындай баарынын алдында куттуктоо сөз айтып коеюн деп аябай куттуктап, анан кийин Дүйсен Касенов деген анда эме болчу, азыр Түрксойдун чоң болуп атпайбы, анан ал киши маданият министри болчу ал кезде. Анан мени Алматыда. Анан мени жетелип алып, ошол ресторан мындай тегерек здание экен. Анан тетиги тамдын боорунан ылдый түшкөн тепкич бар экен. Анан эшикке алып чыктым, мен эшикке алып чыгып, ошол жактан жетелеп түштүм мен. Анан жетелеп түшүп, анан кийин элдин алдына чыгып айтып калды. Мына бүгүн баягы новый испеченный деп тиги тамашалап орусча сүйлөп, мына бүгүн эстердин эл артисти бүгүн приказ келди, ушундай наам алыптыр, куттуктап коелу деп. Анан бүткүл дүйнөдөн келген артисттер отурган. Анан баары дуулдап кол чаап калды. Анан Ташкенттен келген, Тажикстандан келген өкүлдөр, ошол көп артисттер аерден баары куттукташып, анан ошо тетиги тамдын кырындагы тепкичтен мен жетелеп түштү. Анан баары куттуктап эле калды. Ошодо бир айткан сөздөр бар. Ташкенттен келген, Тажикстандан келген артисттер. Ай, такая молодая, жапташ экен. Анан вот она счастливая. Молодец турбайбы, азамат турбайбы. Биз качан ушундай наамга жетебиз деп баары эле дүркүрөп кол чаап калды. Анан ошол жерден ушинтип сыйлап, ошол жерден куттуктап. Ошол да эле аябай сонун той өткөзгөн. Өзүңүзгө кут болсун эже. Ошо казак элине мен абдан ыраазымын. Ошол жерден аябай той берди да чындыгында. Аябай куттукташты, мен абдан ыраазымын. Бир туугандыкты билгизди деп. Ошол жерден мындай кошуна мамлекетибиз казак эли ошол өзүнүн мындай жакшынакай бир тууганчылык мамилесин көргөзүп койду да ошол жерден. Аябай дүркүрөдө ушундай жакшы бийик деңгээлде тосушту да. Рахмат. Күлүктү күлүк көрсө төрт аягы тыбырайт дейт. Азыр биздин Закирбек уулубуз дагы ошол Намазбек агайдан бир шыктанып, дилгирленип отурса керек деп ойлоп атам. Бүт аркылап берсеңиз. Негизи бул устаттардын алдында комуз чертиштер негизи сүрөт алып келет. Бир кароо сынак боло турган болсо, бир чоң концерттер боло турган болсо, ар дайым Самара апанын алдына келип бир чертип берип, батасын алып чыкчу элем. Апам деле эсинде. Анан ар кандай бир кичине туура эмес жактарым болсо, балам могул жерин минтип чер, тиерден тинтип чер деп айтып коет болду. Ал менин өмүрлүк эсимде калчу санаттын асаттары. Апа, бактылуу болуңуз, жүрөгүңүздө ар дайым тынчтык орносун, элибизде тынчтык болсун. Бактылуулук бул жүрөктөгү тынчтыкта деп акылман данышман аталарыбыз айтат экен. Анда эмесе Карамолду атабыздын эл тилеги тынчтык деген көзүн апама арнап ойноп берейин.
ошол кыргыз элинде баягы келинди алгандан кийин анын өнөрү менен кошо адамдыгы менен кошо башты сыйлоо деген дагы түшүнүк бар да. Анан сиздин ушул өнөрүңүзгө кайын журтуңуздун колдоосу же болбосо көз карашы кандай болду? Кайын журтуңуздун? Кайын журтумду эми мен ар дайым айтып келем да, ушу менин бактыма ушул кайын журтум аябай жакшы туура түшүндү да, туура көз караш болду. Анан эми негизи тиги кайненем айтчу эле, Чалагыз байкең айтчу да, буга эки чага суу көтөргөн болбойт, буга бычак кармаган болбойт, колуң кесип алат десе, Кудай ырган манда муга эмне үйлөндүң дейт. Анан аны кийин түшүнөсүңөр апа, аны кийин билесиңер деп койду. Негизи барган жерим, кайындарым аябай жакшы адамдар болду. Анан көп мындай сөздөрдү укчум да. Ар бири келиндер өткөндө, силердин абысыңар келгенде, кайнагыңар келгенде үйүңөрдө шартылдап комуз кылып эле күлкү кылат. Анан биздин кайнагаларыбыз, абысындарыбыз келгенде мындай чатак менен кетет, уруш менен кетет деп ансыгандай аябай ошол жагы мага абдан туура болду да. Ошол негизи бул да болсо сиздин дагы бир багыңыз, дагы барган жерим аябай менин талантымды туура түшүндү. Рахмат. Туура көз караш болду. Азамат, мен абдан ыраазымын. Рахмат. Намазбек агай, ушул күүчү комузчу катары Самара эженин комузчулук өнөрүнө кандай баа берет элеңиз? Кыска айтып койсоңуз. Мен айтайын деген ушу Самара эжен биз эми мектепте окуп жүргөндөн бери эле радиодон ана жанагы грамм пластинкаларынан угуп чоңойдук да. Анан кийин деле ошол өмүр бою ошол Самара эженин күүсүн угуп келатабыз. Бул Самара эженин таланты ушул комузга ушунчалык баягы ылайыктуу ушундай жаралган окшойт да. Черткенде ушунчалык бир аябай күү бар да, күү, энергия бар. Ана орусча айтат го, динамика деп коет. Ушундай бар, черткенде жанагы тоонун суусундай шарылдап, шаркырап, күчкө жай бербейт. Шаркырап ушундай күч менен черкет. Таза, так. Анан кийин эгерде ошол күүнүн бирөө мисалы үчүн жер жөнүндө болсо, же тиги эл жөнүндө кээ бир жер кайгылуу жана көккөй кесин черткенде кадимкидей кишини ыйлатат. Ушундай күчкө ээ да. Рахмат. Келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Самара апа, юбилейиңиз кут болсун. Сиздерге да ыраазычылык билдирем. Коомдук биринчи канал өзүнүн берүүлөрүн андан ары улантат. Аман болуңуздар.